Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Маанайыңар кандай? Ден соолугуңар жакшыбы? Анда бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили 2-класс. Сабагыбыздын темасы жыл мезгилдери. Сабагыбыздын максаты балдар, окуучулар созулма А, У, Ү үндүү тыгыштары катышкан сөздөрдү туура жазууга үйрөнүшөт. Жыл мезгилдерин билдирүүчү лексикаларды өздөштүрүшөт. Кырдаал боюнча сүйлөшүүгө машыгышат. Текстти окуп которууга көнүгүшөт. Жаратылышка аяр мамиле жасоону үйрөнүшөт. Сүрөттү карагылачы балдар. Бул сүрөттө биз эмнени байкадык? Бул сүрөттө биз жылдын мезгилдерин байкадык. Биринчи сүрөттө кар бар, биз кардын үстүндө ойнойбуз, лыжа теп ойноп жатат бул бала. Бул кайсы мезгил балдар? Бул кыш мезгили. Экинчи сүрөттө эмне кылып турат кыз? Бул жерде байчежекей гүлдөп, карлар эрий баштады. Бул кайсы мезгил? Келгин куштар келе баштады. Бул кайсы мезгил? Бул жаз мезгили. Ал эми гүлдөр жайнап, жерлер кооз болуп турган кайсы мезгил? Жай мезгили. Ал эми келгин куштар жылуу жакка учуп, тал теректер саргайып, жалбырактар жерге түшө баштады. Бул кайсы мезгил? Күн суук болуп, жамгыр жаап. Бул күз мезгили. Көрдүңөр балдар, биз сүрөттөн мезгилдерди сүрөттөп алдык. Эми балдар, табышмак тапкылачы. Суу болуп жер бети, аппак карга толчу эле, өзөндөргө суу тоңгон, бул кай кезде болчу эле. Күн узарып, кар эрип, байчежекей толчу эле, жылгалардан суу аккан, бул кай кезде болчу эле. Эгин бышып күн ысып, гүлдү ары соручу эле, мөмөлөр бышып жетилген, бул кай кезде болчу эле. Жамгыр жаап жер суунун, жалбырактар соолучу эле, талаалар бошоп мал жайган, бул кай кезде болчу эле. Урматтуу окуучулар, ушул табышмактарды таап мага жөнөткүлө. Жаңы лексикалар менен таанышабыз балдар. Кышында зимой, кар эрийт, тает снег, жазында весной, күн ысыйт, день жаркий, жайында летом, күзүндө осенью, тез-тез жаан жайт, часто идет дождь. Ушул лексикаларды катыштырып, тексттерди, сүйлөмдөрдү түзөбүз балдар. Дептериңерди алгыла. Бүгүнкү датаны жазгыла балдар. Тема жыл мезгилдери. Биринчи көнүгүү. Созулма үндүлөр катышкан сөздөрдү окуп чыгып, А, У, Ү деген созулма үндү катышкан сөздөрдү окуйбуз. Сөздөрдө канча тамга, канча тыбыш бар экенин жазабыз балдар. Мисалы, саат. А деген созулма үндүдөн катышыптыр. Саат. Саат деген сөздө канча тамга, канча тыбыш бар балдар? Саат деген сөздө 4 тамга, 3 тыбыш бар. Балдар, эсиңерге салгыла, созулма үндүүлөр бир гана тыбышты түшүндүрөт. Ошондуктан саат деген сөздө 3 тыбыш бар балдар. Калганын дагы силер ушинтип өзүңөр түзгүлө. Үчүнчү тапшырманы дагы жазабыз балдар. Үлгү боюнча аткаргыла. Эмне? Кыш, жаз, жай, күз. Качан? Кышында, жазында деп калганын өзүңөр түзөсүңөр балдар. Качан деген суроого жооп берген сөздөрдү өзүңөр түзгүлө. Ушуну дагы дептериңерге жазасыңар балдар. Сүйлөмдөрдү кыргыз тилине которуп жазгыла.
Зимой погода холодная, дует холодный ветер, часто идет снег. Көрүңөр балдар, зимой погода холодная, кышында күн суук. Калганын өзүңөр которуп жазгыла балдар. Каармандарды эстегилечи. Сүрөттө кайсы каармандар турушат? Алар эмне жөнүндө сүйлөп жатышат? Биринчи сүрөттөгү бала бул ким? Бул Чеброшка. Ал эми экинчиси Чыпалак бала. Экөөнү сүйлөшүшсүн. Окуп көрөлүчү балдар. Чеброшка. Чыпалак бала, азыр жылдын кайсы мезгили? Чыпалак бала, азыр көз мезгили. Чеброшка. Чыпалак бала, көзүндө аба ырайы кандай болот? Анда Чыпалак бала, көзүндө аба ырайы суук болот. Тез-тез жаан жаайт, катуу шамал согот. Балдар, силер дагы Чеброшка менен Чыпалак баланын сүйлөшкөнүн уктуңарбы? Анда силер дагы ушул күз мезгилинде аба ырайы кандай болоорун билип алдыңарбы? Көзүндө аба ырайы суук болот, тез-тез жаан жаайт, катуу шамал согот. Үйрөнүп алгыла балдар, күз мезгили кандай болоорун. Эми балдар, 7-нчи көнүгү текст окуйбуз балдар. Жыл мезгилдери. Бир жыл 4 мезгилге бөлүнөт. Кыш, жаз, жай, күз. Ар бир мезгилде 3 ай болот. Ар бир ай 30-31 күндөн турат. Ал эми бир айда 4 апта бар. Бир аптада 7 күн болот. Балдар, карагылачы, жыл мезгилдери канча мезгилге бөлүнөт экен? 4 мезгилге. Кыш, жаз, жай, күз. Ар бир мезгил канча айдан турат? Ар бир мезгил 3 айдан турат. Ар бир мезгил 3 айдан турат. Ар бир ай канча күндөн турат экен? 30-31 күндөн. Ал эми ар бир ай канча аптадан турат? 4 аптадан. Ар бир аптада канча күн бар? 7 күн болот. Балдар, биз 7 күндүн канча күн окуйбуз? Бир аптада 7 күн бар. Биз канча күн окуйбуз? Биз 5 күн окуйбуз. Балдар, кунт коюп билип алгыла. Жана ушул жыл мезгилдерин окуп чыккыла. Үй тапшырма балдар, жыл мезгилдерин сүрөтүн тартуу. Балдар, бүгүнкү сабакта биз эмнелерди үйрөндүк, эмнелерди билдик? Биз бүгүнкү сабакта жыл мезгилдерин билип алдык. Бир жылда канча мезгил бар экенин билдик. Бир жылда 4 мезгил бар экенин билдик. Ошондой эле бир мезгил канча айдан турарын билдик. Бир мезгил 3 айдан турат. Ушула биз баарын билип алдык эми балдар. Ушу менен бүгүнкү сабакты аяктадык. Саламатта калгыла.